өлкө аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул жолку чыгарылышта рейдтик иш-чара учурундагы айдоочулардын жоосунсуз жоруктарын жана кылмыш кырсык окуяларын көрсөтөбүз. Ал эми сиздер көрүп турган кочкул кызыл түздөгү Chevrolet үлгүсүндөгү автоунаа туурасында айта турган болсок, автоунаанын айдоочусу жол ортосун бөлүп туруучу эки катар сызыкты кезип өткөндүгү үчүн токтотулган. Аякта пешеход өндүгүндө турат, пешеходдун ошондо азыр светофорлордон эмес, светофордо пешеход турат. Эndi сразу на месте пешеход. А камера Ал гана эмес, коопсуз шаар долбоорунун камераларына түшкөн айып пулунун өлчөмү 40 000 сомду түзгөн. Ал учурда айдоочуга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жеринен айып кагазы жазылып, унаасы айып короосунан орун алат. Киргизбейсиз почту. мен Киргизбайсызбы бул кирип атканда? Такала коюп кой машина. Сиздер көрүп жаткан бул жол тандабас терезелери караңгылатылгандыгы үчүн патрулдук милиция кызматкерлери уруксат кагазын тастыктоо иретинде айдоочудан унааны токтотууну талап кылган. Бирок айдоочу баш ийбестик көрсөтүп, качып кетүү аракетин көрүп, унаасын айдап жөнөдү. Айдоочунун бул аракети пайда алып келген жок, себеби көп узабай эле инспекторлордун колуна түштү. Унааны токтотуп, тийиштүү документтерин талап кылган учурда айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жана башка тиешелүү документтери жок болуп чыкты.
Жол кыймылынын эрежесине ылайык мындай учурда унаа айып короосунан орун алат. Рейд учурунда уруксаты жок, караңгылатылган айнеги бар автоунааларды айып аянтчасына алып барып, жеринен сыйрып салышты. Көрсөтүүбүздүн алдыңкы мүнөттөрүн жол белгисине, жол чыракка карабай, эрежеге баш ийбей унаа башкарган айдоочулардын жоруктары толуктайт. Жол чыракка баш ийбестен өтүп кетүүгө аракет кылган айдоочулар кармалды. Ушунун негизинде жол коопсуздук кызматкерлери жеринде айып протоколун түзүштү. Ал эми бул айдоочу жолдогу эки тилкени кесип өткөнү үчүн токтотулган. Тиешелүү протоколдор түзүлүп, айып кагаздары толтурулуп берилди. Бул айдоочуну токтоткон учурда автоунаасынын арткы чырактары күйгөн эмес. Жол эрежесин бузган айдоочуларга рейдтик иш-чаранын алкагында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жеринен айып кагаздары толтурулуп берилди.